Урматтуу достор, азыр менин жанымда спорттон куралган үй бүлө олтурат. Адилет, Амена. Адилет эркин күрөш боюнча Кыргызстандын 3 жолку чемпиону, ошондой эле дүйнөлүк чемпионаттын катышуучусу, Азия оюндарынын катышуучусу. Амена болсо ушул эле эркин күрөш боюнча Кыргызстандын 15 жолку чемпиону. Анан дүйнөлүк чемпионатта 3-орун. Кандайсыздар? Жакшы. Биз жогоруда сиздер менен таанышкандан кийин эле мындай бир туугандай болуп эле сүйлөшүп кеттик. Аябай бир сонун үй бүлө экенсиздер. Кандай жашап атасыздар? Кандай жаңылыктар? Жакшы жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Азыр биз бир сонун паркта олтурабыз, айланабыз, мындай көл экен. Бул жер ушул кыз жигиттин мындай тренировка кылып машыккан жери экен. Ушундай бир сонун таза абада машыгат экенсиздер, Ооба, чуркап турабыз. Бир жумада 2-3 жолу чуркап бул жака келип, кросс чуркайбыз анткени. Экөөңүздөр тең эркин күрөш болсоңуздар, анан кантип табышып калдыңыздар? Канча болду үй бүлө курганыңыздарга? Үй бүлө курганыбызга 4 жыл болду. Мен Адилетти 2007 жылдан баштап билем. Спортко келгенден баштап өзүм спортко 13 жашымда келгем. Анан эч качан сүйлөшкөн эмеспиз. Ушул убакка чейин көптөгөн сборлордо жүрдүк, көптөгөн мелдештерге чогуу катышып жүрдүк, бирок эч качан учурашкан эмеспиз. Анан бул жактан Кудайдын насиби экен, ошо 3 күндүн ичинде эле баш кошуп. Адилет, сиз баягы спорттун адамдары чечимди батыраак кабыл алыш керек да, анан экөөңүздөр тең эле бат эле чечим кылып, кандай болуп калды бул жагы? Баягы бере турган сурооңду бир 20 мүнөттө эле берсең болот да адамгачы. Анан суроолорду берип, мындай бүт баарынан өттү деп айтсам болот. Анан 3 күндө сүйлөшүп көрдүм, адамгерчилиги бар экен, ак көңүл экен, мындай жакшы качестволору бар экен. Ошонун негизинде чечим кабыл алып, баш кошолу деп чечимге келдик. Экөөңүздөр тең эркин күрөш, анан үй бүлөдө, үйдө өзүңүздөр да күрөшүп турсаңыздар керек. Ар бир үй бүлөдө мисалы өйдө ылдый болот, бирок мындай аны туура чечкенге аракет кылабыз. Аял киши деген эркекке баш ийиш керек экен. Аны мен мисалы башында эми спортто жүрөсүң, ар ким өзүң болуп калат экенсиң да. Анан башында кантип эле эми ушу мен баш ийип каламбы, мен ушунча өзүм менен өзүм эч кимди укпай эле жүрдүм эле. Дайым жеңүүчү болуп жүрдүм эле деп. Анан бул жака келип эле бирөөгө баш ийип, ай болбойт бул, тигиндей болбойт десе эле мындай каты тиет экен да, жаман болупчу. Анан азыр эми көнүп калдым. Анан эми баягы ойноп, үйдө бири-бириңерге баягы ыкмаларды көрсөтүп, кээде ушундай учур болобу? Болот. Тиги мисалы экөөбүздүн техникабыз ар кандай болот да, бул билген нерсени мен билбей калам. Мен билген нерсени бул билбей калышы мүмкүн да. Анан бирибизге туура түшүндүрүп, үйрөткөндү туура эме алгыбыз келет да. Ошону Машы практикадагы. Практика, ооба. Анткени Кыргызстанда да аябай күчтүү күрөшүп жүргөн, мен мындай спортту адам катары караганда мага да техникалары керек. Анан бир туура эле үйрөтсө макул деп эле ошо үйрөнүп кеткенге аракет кылабыз. Эми Кыргызстанга бир аз кайтып келели. Кыргызстанда негизи эле спортко канча жашыңыздарда келдиңиздер? Кандай тепкичтерден басып өттүңүздөр? Мен спортко 13-12 жашыман келгем. Анан ошондон бери 2-3 жакшы агайым болду. 13 жашымда СССРдин чемпиону Асан деген агайым болгон, Молдомуратов, Ташкөмүр шаарында, Кыргызстан. Анан ошол агайдын жакшы тарбиясынын негизинде кыргыз күрөшкө, эркин күрөшкө кызыгуум пайда болуп, дальше уланткым келди. Анан Бишкекке келдим. Бишкекке келгенде Бекбалиев Шарбек деген жакшынакай СССРдин чемпиону, эми Кыргызстанга эмгеги сиңген жакшы маштыруучу бар. Ошол агайдын колуна түштүм. Анан кийин анын баласы бар, Айбек Бекбалиев деген. Ал дагы азыр Кыргызстанга эмгеги сиңирген заслуженный тренер. Анын колунда жакшы балдар чыгып атат. Ошол агайлардын колунда тарбия көрүп, ошолордун жардамын көрүп чоңойдум. Ошолорго рахмат. Бул жакта кандай кетип атат анан карьера? Келгенден кийин мүмкүн бир аз
тынууга туура келгендер албетте эми Америкада. Албетте, албетте. Бияка келсең баары эле баягы ойлойт Америкада баары жеңил, баары оңой деп. Жок. Америка күчтүү адамдар чыдап калып калат. Бияка да эрк керек, чыдаш керек. Кыйынчылыкты 2-3 жыл жөн эле өтөсүң. 2-3 жыл кыйналып жашайсың, кыйналасың, баардыгы кыйын болот. Бирок ошону өтүп койсоң, анан жыл сайын жеңилдеп кете берет. Азыр ошо Кудайга шүгүр жеңилдеп калды деп айта алам да. Ошондо азыр канча болду сиздин келгениңизге? Мен 2013 келдим, ошондон бери жактамын да. Азыр 2019 6 жыл болуп атат да. Мына карьера кандай кетип атат? Азыр сиз ошол эркин күрөштү таштаган жоксузбу? Мүмкүн башка спорттун түрүн алмаштырдыңыз? Мындай болот экен, келсең бул жакта баары эркин күрөштөн баягы турнирлер өтө бербейт экен. Эркин күрөш эмес экен, буларды фокс стайл деп коет экен, ал сезонный болот экен. Анан ошого байланыштуу биз көбүнчө жанагы бразильский джиу-джитсу бул жакта ай сайын өтө берет да. Анан ошого чыга берели, бошогондо как хобби. Үйдөн экөөбүздөн катышабыз барып. Ошо эмеден джиу-джитсудан барып турнирлерге барып келип атабыз да. А беркилерге чыгыш мындай проблемарак. Аяка көп даярданыш керек. Аякта залдары дагы кээде иштейт, кээде бизге дал келбейт убакыт. Эми сизге келсек, сиз 15 жолку Кыргызстандын чемпионусуз. Азыр канча жаштасыз? Азыр 25-темин. Мына аябай жакшы убагымда баштадым да, анткени бул вольный борьбаны ошо эрте баштаган жакшы да. Денең деген көнүш керек. 20дан кийин уже результат деген болот. Мисалы 20 жаштан кийин барып эле чоң взрослыйга катышсаң, сен ута албайсың. Анан көптөр спортту таштап койгон ошол да. Мен аябай эрте келдим. 13 жашымда келип эле взрослыйды уткам, чемпионат Кыргызстанды. Ошол мен весимде 2 мастер болчу. Анан ошондо аябай элдин баары таң калган да, тиги. Жаш 13 жашында келип, ушу мастер кыздарды утуп салды депчи. Анан ошодон кийин мен танып калган. Аябай Кыргызстанда убагында жакшы күрөшүп жүргөм да. Бир жылда 3 турнирди утчум, чемпионат бир турнир. Ошентип анан 15 болуп кетти. Анан 15 болуп кетти да. Жыл сайын сиз утасыз. Жыл сайын мен утам. Анан көп жакка мен өзүмдүн жашым жетпей барган жокмун да. Ал жакта взрослый деген болот. Анан менин ордума башка экинчи номердеги кыздар барып катышып келиптты. Дүйнөлүк чемпионатка кайсыл жылы катыштыңыз? 2013-жылы катыштым. Казан шаарында болгон. Ошол жактан 3-место алып, анан бул жака 2014-жылы бияка виза алып, анан октябрда келдик. Ошо менен октябрда 5 жыл болот буюрса биякта жүргөнүбүзгө. Ошондо Америкага келдиңиз. Ошончо карьераны таштап коюп Америкага чечим кабыл алуу кандай чечим болду бул? Аябай кыйын эле болду. Көп эле ушунча мээнет кылып, анан мунун баарын таштап салыш да аябай кыйын экен. Анан Нестан деген подружкам бар, өзүңүз билесиз, ал да күрөшүп жүрөт. Анан экөөбүз аябай Кыргызстандан эле жакын болчук, чогуу күрөшүп жүрчүк. Анан сүйлөшүп эметтик да, анткени биз күрөшүп жүргөндө Кыргызстанда бирке финансовый аз болчу. Азыр вольный борьба аябай өнүгүп атат, өзүңүз деле билесиз. Жакшы кыздар чыгып атат. Биз убакта анан биз ушинтип эле убакыт өткөзүп жүрө беребизби? Может, Америкага барып, Америкадан күрөшөлү. Ошол максат менен бул жака келгенбиз да. Американын чемпионатын стейт деп коет ошо. Ошону утабыз деген максат менен келгенбиз 2014-жылы. Ошондо келдиңиз, анан келип эле максатыңызга келишип баштадыңызбы? Аябай кыйын эле болду келгенде. Бул жакта жумуштары аябай оор экен. Анан келип алып Кыргызстандан күрөшүп, монтип жүргөн адамдар бияка келип эле оор жумуштарга келгенде бир күн иштеп келгенден кийин эле кайра мынтип өзүбүз аябай жаман болуп калдык да. Ушундай жумушка иштейбизби? Түшүнчүп, Тренировка жок. Тренировка жок. Мондай жумуштан кантип тренировка кыласың, аябай оор экен депчи. Анан кантип ийгиликке жетем дедиңизби? Кантип ийгиликке жетем. Анан бул жакта бир күн иштебей калсаң эле тамак ашыңа, бүт жагыңа жетпей калат экен. Күндө төлөмөй, тиги суу келет, свет келет, анан тиги келет, болуп эле биз башында бирөөлөрдүкүнө келип жашап жүрдүк да. Анан күнүгө эле бияка $20, бияка $60 дезе эле тиги
каяка эле акча кетип атат депчи ушу иштеп келип кыйналып иштеп келип анан акчанын баарын берип коебузбу деп ошентип эткездим да. Анан башында келгенде спортту 1-2 жыл почти токтоттук. Анткени бул жака көнүп, абасына көнүп, Американын жумушуна көнүп, өзүбүзгө келгенче ошондой болуп калды да. Арал 2 жыл спортко катышкан жокпуз. Анан ошол жактан школага кирип, тренерлер менен таанышып, 3-4 кыздарды тренировка кылып калдык. Барып тренер болуп школго иштедик. Эркин күрөш боюнча. Эркин күрөш боюнча. Анан jiu-jitsuга келдиңиз сиз дагы? Jiu-jitsuга баштаганыбызга 1 жыл болду. Ошо кече волейбол ойногон жерде ошо бияктан агайлар менен случайно ковер бар экен, анан көрүп калып, теге барып ошол жерге разминка кылып, күрөшүп, аябай сагынып жүргөнбүз да. Анан коверди көргөндө чуркап барып күрөшүп, анан агайлар ошол жерден бизди карап, жүргүлө, бизге келгиле деп ошентип калды да. Анан аябай жакшы адамдар экен. 1 жылдан баштап таанышып, катташып калдык, семейный болуп. Анан ошолор чакырган. Азыр jiu-jitsuга барабыз. Бул жакта турнирлер болот. Турнирлерге катышып турабыз. Биринчисинде эң начинающий деп коет, уровеньдер. Ошолорго чыгып, анан акырындан өйдө өттүк да. Мастерибизди көтөрүп. Кыйын эле экен, мисалы биз вольный борьбада көп мындай ачык күрөшөбүз да. Анан jiu-jitsuдан бирке ачылсаң эле кыкынты, удушающий приемдар аябай көп болот экен да. Анан ага да түшүп калгандар убактар болду. Анан Адилет мырза, тил маселеси кандай болду бияка келгенде? Тил маселеси бизде эми тиги Кыргызстанда деле ошо англис тилин кыйратты окуган эмеспиз да. 0 да, мындай. Бияка келдик 0, бир сөз билбейбиз. Келдик, баарды англисче сүйлөйт экен. Анан кийин 1-2 жыл жөн эле ошо слух көнөт. Элди угуп эле жүрөсүң, оозуң карап, не деп сүйлөп атат, кантип сүйлөп атат. Анан дежурный 1-2 сөздү үйрөнүп аласың ушу. Кытай хлеб дегендей кылыпчы, нан, бул сатып алгандарды. Ошо менен жүрөсүң 1-2 жыл, как все. Анан 3-чү жыл, 4-чү жыл баягы өзүңө ишеним келет, баягы уга берип көнүп калып кетсиң. Анан кой мен деле тил окуйн деп баштайсың да. Анан сөздөр жаттап, ошо анан бара азыр коркпойсуң да, английский дегенди укканда коркпойсуң. Сүйлөйм, үйрөнөм деп эле ушундай. Анан сиздер кандай жерге келип калдыңыздар? Биз келсек, жалаң эле ошо кыргыздардын арасына түшүп калдык. Сиздер дагы? Филадельфияда тиги бүт русский говорящий го, бардыгы эле орусча сүйлөшөт. Тиги Америкада жүргөнүн билбейт да, Россияда жүргөндө эле болот. Тиги кафеси деле орусча, магазиндер деле бардыгы орусча да. Анан ал жактан көп английский үйрөнө албайсың да. Бүт бардыгы эле жумушу деле орусча болупчу. Анан бидеки тренер бул бардыгы эле мына спорттун аркасынан да, спорттун таанышып эле жакшы эме кылып эле тренерлерге чакырат, келгиле, залга келгиле деп. Анан алар менен уялбай эле аягында уже уялбай эле кол менен деле түшүндүрүп, эптеп эметсең сүйлөшүп кеттик. Анан бул жактан бир эмеси жакшы экен, мен байкадым, американецтер биз мисалы туура эмес айтсак, булар монтип экинчисин мындай айтасың, бул сөз мындай деп оңдоп коюшат да. Аябай жакшы экен. Ошонусу менен көп уялбайбыз. Кыргызстанда Бишкекте кандай? Орусча сүйлөй албасаң айлский дейт да, уялышат барчы. Ооба. Биякта андай түшүнүк жок. Англисче сүйлөй албасаң, наоборот жардам берип коет да. Жок, сен билесиң, молодец, жакшы деп коет. Анан дуктан берип коет, жүрө бересиң сүйлөшүп. Билген адам болуп. Анан Кыргызстанга барып орусча сүйлөй албасаң, кичине уялып каласың да өзүң эле. Биякта андай жок экен. Биякта акчай. Кандай окуялар болду? Эсиңизде калган эмне окуя болду Америкага келгенден бери? Эсиме калган окуялар. Аябай крышада иштеген бул. Крышада иштегенде мындай болот. Биринчи жолу. Крышада өлө окуялар болот да. Үйдү жабасыздар, Үйдү жабасың, анан кийин баягы жан келгенде бардыгы эле сени эмеге салат, мусор тазала депчи. Килейген жана 40 тонналык дамстер деп коет, мусор чыгарат. Ошого мусор турат жан келгенде 1-2 ай башың чыкпайт ошол жактан. Ошо депрессиядан түшүп чөгүп кетсең, чөгүп кетесиң да. Мусордон ары. Мусордон эле ары. Мусордон ары жок болосуң да. Эгер ошо мусорго чыдап, баарына чыдасаң, анда эң башына чыгып кетесиң да, тиги
крышада тиги профессионалдар менен жүрүп каласың. Анан ошо чыдап ошол окуялар эч унутулбайт да. Эмнеге дегенде ошо үстүнө чыгып жана шыңгылды ган алып атыш үчүн эле өлө мындай эмелер болот да, барьерлерчи. Баягы сени кое бербейт профессионалдар өздүгү. Анан ошону талашып мага берчи, мен да атайын, мага да үйрөтчү деп 1-2-3 жыл жөн эле кетти да. Анан эмне кылдыңыз? Ошол жерде мүмкүн талаш тартыш болду. Анан кантип чокусуна чыгып кеттиңиз? ошо эме чыдадым. Ошо муну алып кел, тигини алып кел деп башында жумшайт. Ошо чыдайсың. Анан аягында үйрөнүп бир момент болот экен, чыдай берсең ушу убакыт деген ушундай нерсе экен да. Өзү эле үстүнө чыгып калат экен. Баарын үйрөнүп, уже өз алдыңча иш алып жүрүп, бир үйдү жалгыз эле уже бүтөргөнгө уже келип калат экен. Азыр өзүм эле үйлөрдү жасайм, любой үйдү алып эле жасап кетем. Азыр ошондо сиз мына спорттон сырткары ушул жакта эле эмгектенесиз. Кырша жаап алектенем, ушул мага жагат. Эмнеге дегенде бул жактан семирип кетпейсиң, салмаң өсүп кетпейт, ар дайым денең чымыр болот, ден соолугуң таза абада жумуш күнүгөчү. Ошонусу жагат мага. Ошондо кандай кылып жабасыздар сиздер? Кырша деген мондой болот да. жаңы курулган үй. Жаңы курулган үйлөр болот. Ошолордун үстүн менин задачам бар, жанагы кровля деп коет орусчасы. Ошо кровляны кара кагаз, кыргызчасы кара кагаз менен. Тиги эме менен шыңгылды жаап, үстүн баягы бизде тыныке жабат го. Тыныке шифрлачы. Ошондой кылып үстүн жаап берем да. Мисалы көрүп турган кырша, бул тыныке да. Ушундай эле үстүнө жаап, полный готовый кылып беребиз да. Сиздер бир командасыздар, өзүңүздүн командаңыз барбы? Мен башында командада иштегем. Биякта Бакай Умаров деген жакшы байке бар, ошол командасы бар. Чоң компанияларда иштедет да, ошонун колунда иштедим. Ошолор үйрөттү бизге. Ошолорго да рахмат айтып коюш керек да. Дагы бир Рустам деген байке бар, ал да ошо кыршаны үйрөткөн мага. Мага ошол киши үйрөткөн. Ага да рахмат айтып коюш керек. Көп эле да байкелер бар. Жардамдары тийген бул жакта Агаядачы. Агаянын эли ушундай жакшы калк болот. Жашасаң ошолор менен жашагың келет да. Бири-бирине жардам аябайт да. Ошонусу жагат да магачы. Сиз азыр ошондо спорттон сырткары эмне менен алек болуп? Азыр спорттон сырткары иштейм, жумуштарда. Бул жакта Америкада элдин бардыгы, мисалы, жаңы эле өзүмө жумуш алдым. Айтсам кичинекей бизнес десем болот, мисалы, үй тазалайт, кыздарды алып алып иштетем да. Анан азыр анда уже саат 3-тө келип калам. 3-тө келем, тамак жасайм. Жанталашып тамак тренировкага жетишкенге аракет кылам. Анан тамак жасап алып тренировкага кетип, кайра келип, ушундай да, биздин күндөр ушундай эле өтө берет. 5 күн иштейм, суббота, воскресенье эмне салам. Мен сизге эң кызыктуу эмени айтып берейин. Окуяны? Биз Америкага жаңы келгенде Нестан экөөбүз тиги женский биякта аябай жумуштарды приглашать этет да, кыздардын жумуштарын, мисалы, официантка болуп, анан биз спортто жүргөн адамдар тарелкаларын сындырып алып, жана эме кылып албайык деп, тиги балдардан суранабыз да. Бизди деле крышага чыгаргылачы депчи. Биз деле крышага иштейли. Тиги силер деле акчаны аябай көп табат турбайсыңарбы депчи. Биздин жумушка караганда алар бизге $250–300 табышат да. Биз деле башка эркектерге караганда күчтүүбүз депчи. Кыргыздар да биякта спортсмен балдар амыйт деп эметишет да, койгула депчи. Уят кыргыздын кыздары крышага чыкса деп ошентишет да. Анан Адилет, мен бир нерсени сурайын. Америкада мына адамдын өмүрү үчүн коопсуздук жагы аябай каралган. Сиздер деле мисалы ошол крышада иштесеңиздер, мисалы биздин Москвадагы мекендештер деле крышада иштегендер, курулуш тармагында иштегендер көп да. Анан мага көп жазышат. Курулуш тармагында иштейбиз, биз барсак кандай болот депчи. Анан мен сизден сурайын, коопсуз жагы кандай? Мисалы мен ошол Москвадан көп адамдар деле крышадан учуп кетти деп видеолорун көрүп, же мындай окуп деле аябай жүрөгүм эзилип ооруйт да. Ошолордун коопсуздугу каралыш керек беле, эмне болду депчи. Америкада ошол кандай салыштырып мындай айтып берсеңиздер? Салыштырмалуу өтө жогорку деңгээлде буякта текшерүүлөр жүрөт да. Сейфти деп коет. Бул сейфти дегендин штрафтары аябай чоң да. $10,000 чейин салат. $10,000 чейин салат бир киши башына. Эгер жанагы алар айткан эмеге жооп бербей турган кылып өзүңдү алып жүрсөң, сразу сага штрафтарды очойтуп жазып берет. Ошондон кийин нарушать этпей, тагын деген сейфтизин страховканы тагынасың,
ки деген касканы кийесиң, кийбе дегенди кийбейсиң, ошого баш ийет. Американын ушу системасы жакшы да, тарбиясычы. Любой адамды тарбиялап коет да, любой адамды. Кайсы жактан келбе, баары бир тарбияланасың. Система коюп туруп акылдуу адамдарчы Америкадачы иштейт экен. Ошонусу аябай жакшы. А бизде ушул система иштебей, бүт жагыбыз азыр бардак да. Ошон биякты негизи ушул строго. Бияк адамды жөнөкөй кылып коет да. Мисалы биз келебиз да, тияктан укмуш болупчу, Кыргызстанды кыйраткан адам болуп, анан бияка келсең бизден дагы аябай укмуштар унчукпай эле жүрөт экен да. Жөн эле жүрөт экен. Жөн эле сага күлүп, сүйлөшөт экен да. Аны көрүп акырындан эме өзүң эле унчукпай тарбияланып калат экенсиң. Алдыда кандай пландар? Эми ушундай кыргыздын сыймыктуу жигиттери, кыздары, айрыкча сиздер спортсуз жашооңуздарды элестете албайсыздар. Үй бүлөңүздөр дагы спорттон куралыптыр. Кандай бийиктиктерди багындырабыз деп максат коюп жатасыздар? Эми эң негизгиси бизде үй бүлөлүк тынчтык, бул биринчи максат. Анан үй бүлөбүз тынч болсо, жакшы болсо, баары жакшы болсо, бизге ошол эле чоң ийгилик да. Анан калган могу медаль алып, булардын баары хобби. Булардын баары настроение, булардын баары командный досторумуз сүйүнүп калат, ата энең сүйүнүп калат. А биз экөөбүз көп деле мындай жулунбайбыз, багындырабыз депчи. Биз экөөбүз ынтымактуу жашасак, ошол эле бизге чоң бакыт боло берет да үйдөчү. Анан кээде бул айтып калат, сизди тияка кошуп койдум, күрөшүп коюңуз. Бияка жазып койдум, айла жокпары эле күрөшүп коюм. Ооба, мен анткени бул тиги эркек болгондуктан бул үй бүлөнү кармайм деп эме кылат да. А мен жок, мен күрөшөм. Мен күрөшкүм келет, анткени мен 25 элемин. Тиги чемпионат мира катышалы, бияктан стейт деп коет, стейтке катышалы депчи. Анткени мен катышсам болот, бул жактын документим бар. Анан постоянно суранам да, жок катышалы деп. Анан астыдагы чоң максаттар буюрса дагы бул спорт токтоп калган жок. Чоң ийгиликтерге жетебиз деген ойдобуз да. Жакында чемпионат миралар болот, джиу-джитсу боюнча, вольный борьба боюнча январда жана Дэвид Шулс деген бар. Ошондой турнирлер бар. Ага да даярдыктарды буюрса көрөбүз. Жакында спортту токтотпойбуз. Jiu-jitsu менен кетесиздерби же мүмкүн башка спорттун түрүн кошосуздарбы? Азыр мындай болуп атат. Жакында 2-3 сезондук турнир бар Америкада. Бирөө Дэвид Шулс, бирөө Нью-Йорк Атлетик Дэвид Клаб. Шулс деген бул эркин күрөш боюнча. Бул экөө международный эмеде статуста турнирлер да. Ошол эркин күрөш боюнча болот да. Анан ошого бир даярданып, ошого бир участвовать этсек, эгер ошол жердин ийгилик жакшы болсо, дальше кетип көрөбүз да, эмне болот. Өзүбүздү байкап көргүбүз келет. Ошол жерден текшерип быйыл көрөлчү деп план кылып атабыз да. Билесиз. Анткени көп жылдан бери биз вольный борьбага мындай чоң турнирге катышкан жокпуз да. Анан бул жака да вольный борьбага катышыш үчүн 1 жыл жакшы, 1-2 жыл формада болуп турушуң керек да. Анан бизге бул жактан кээде убакыт болбой калат. Анан биз каалаган учурда школаларда иштебей калат экен бул жактыкычы. Анан ошого байланыштуу даярдыгыбыз азыраак болуп атат десем болот да вольный борьбага. Чоң рахмат. Аябай сыймыктандым. Анан аманчылык болсо калганын баардыгы жакшы болот. Кыргызстан сиздер менен сыймыктанат. Кыргызстанга айта турган саламдарыңыз болсо? Кыргыз элин баарыңарга биринчиден тынчтык каалайт элем. Эч кандай кызы чууну каалабайт элек. Тынчтык болсо кыргыз эли баарын жеңет. Ошо кыргыздарга бир гана тынчтык, анан ынтымак керек, сабырдуулук керек. Сабыр кылгыла. Баары жакшы болот. Кыргызстан өнүгөт, убакыт керек. Чоң акылдуу адамдардын салымдары кошулуп атат. Например, алымдарыбыз иштеп атат. Акылдуу чиновниктер деле бар. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө да. Кыргызстан оңолот буюрса. Кыргызды алдыга чыгара турган жигиттер бар. Үмүттү үзбөш керек. Жаман ойду ойлобой, жакшы ниет кылып, элибиз ар дайым ынтымакта жашай бергиле, кызы чуудан алыс эле болгула. Ошону каалайт элем. Мен да кошумча кылып кетейин. Биринчиден кыргыздарга тынчтык, Кыргызстан өнүксүн, чоң спортсмендер чыксын, көп Кыргызстандын атын чыгарышсын.
жана ата энелер, бир туугандар аман болушсун. Бизде алыста жүрөбүз. Кыргызстанда биздин ата энелерибиз, бир туугандарыбыз, кыргыз элибиз аман болсун. Ошол достор, анда эмесе Гүлайым Мурзаева каналына катталыңыздар. Кызыктын баары алдыда. Жаңылыктардан артта калбайбыз. Америкадагы бардык маалыматтарды мекендештер жөнүндө болсун, ким жөнүндө, эмне жөнүндө болбосун айтор көрүп, комментарий калтырып, лайк басып, катталып, ушул канал менен кабардар болуп туруңуздар. Эгерде суроолор, сунуштар болсо комментарийде күтөм. Саламат болуңуздар. Саламат болуңуз.